Бойдон алдыруу деген бул абдан жаман деп айтам. Себеби дегенде бойдон алдырбаганга аракет кылыш керек, бойго болтурбаганга аракет кылыш керек. Азыр мынагу заманбапка жараша силерде информациялык булактар абдан көп. Кайсы жерди ачсаң эле ошо информация алсаңар болот да. Ошон үчүн 21-кылымда эгерде кыздар бойдон алдырып үй бүлөмдү пландаштырдым десе, бул алардын абдан ден соолук боюнча билиминин тайкылыгы экени көрүнөт да. Ошон үчүн бойдон алдырбаганга аракет кылыңыздар. Бул абдан кыска суроо болуп калыптыр. Себеби дегенде эмне үчүн кечигип жатат? Турмушка чыккан кызсыңбы же жөн эле бойдок кызсыңбы? Эгер бойдок кыз болсоң, анда этек-кириңдин келишинин бузулушуна кандай себептер болушу мүмкүн? Сезгенүү, кандайдыр бир стресс, депрессия, бир абдан катуу ойлонсоң же бир алдында бир ооруп калсаң да, ошолордо болушу мүмкүн. А эгерде турмушка чыксаң, биринчи очередь эле сүйүнүп, что боюңа болду. Аны өтө эрте диагностика койсо болот, тестти алып туруп, кош бойлууларга тестти текшерип көрөт. Зара менен болбосо врачка келип эле диагностика койдуруп, бойдо бар жок экенин билсең болот. Азыр акыркы күндөрдө, өткөн жумада, бир жумада 3 ошондой случай келди мага дагы. Июль айларында болгон экен. Мындай карап көрсөк, себеби абдан бир эле себеп болбойт да. Природанын себебин алып көрдүк биз. Баягы инфекция, биринчи очередь эле инфекция. Инфекцияда бала түйүлгөндөн кийин жакшы чоңой албай, жатында кандайдыр бир сезгенүү микробтор болсо, жатында ошо кичинекей срокто замерши көбүнчөктө инфекциядан болот, туура эмес тамактангандан болот, же кан аздуулуктан болот. Деги эле себептери көп. Же вирустар менен ооруза, сасытмоо тиги бул болсок, биз бутубуз менен эле басып жүрө беребизго тоготпостон. И андан башка дагы многу бир башкача катуу ысык болбоду, ошону дагы биздегилер мындай эми анализ кылганыбызда ошону да кошуп атабыз да. Баягы 50-60 градус ысып кетпедиби жайында? Ошол убакта болгондор замерши болду деп. Мындан кийин боюңа болот, сен болуш үчүн кайрадан өзүң денеңи калыбына келтиришиң керек. Врачтын көзөмөлүнө барып бир сыйра текшерилишиң керек. Текшерилгенден кийин күйөөңдү да текшер, баягы баланын ички дүйнөдө ооруй турган оорулардын баарын текшериш керек. Аны орусча айтканда ВУИ деп коет, внутриутробный инфекция деп айтат да. Ичтеги инфекциялардын баарын текшерип, ошонун баарын исключить этип, анан кийин эгер болсо ошонун баарынан айыгып туруп, каныңды толуктап, анан жакшынакай кылып, психология жактан еще жардам алып, себеби сенде баягы коркунуч пайда болуп калды да, боюмдан түшүп калды. Кийинкисиде ушинтип түшүп калабы деген ыйлоо, баягы коркунуч сезимин жок кылып туруп, анан бойго болтуруш керек. Ошондон анан аман сен төрөп аласың. Экинчи балалуу болсоң, матка деги эле, матка бул жатын өзү жаратылыштан бойдо барда чоңоет 40 эсе, кайра өзүнүн калыбына келет. Чоң бойдон калбайт. Мынагу суроо берип жаткан автор, видимо, эмени сурап атса керек. Кынынын чоңоюп кеткени, баягы жыныстык каттан катташканда эле көбүнчө эркектерде ушундай суроо болот да, ачык. Ой, сен чоңоюп кеттиң, анан мага кызыксыз болуп калыпсың деп эле ачык сурашат да. Ал туура эмес. Себеби дегенде, эгерде сезгенүү болуп, баягы воспаление болуп атса, төрөгөндө чоюлуп, баягы айрылып кетишет да. Кайра өзү калыбына келиш үчүн көп убакыт кетет. Гимнастикалар бар жакшынакай. Врачка барсаңар, сонун кылып үйрөтөт аны. Кегеля деген гимнастика, кегеля деп коет. Баягы жыныс булчуңдарын мындай өзүнө келтириш үчүн, күчтөнтүш үчүн гимнастика бар. Ошолордун бардыгын врачтан сурап, тактап алып туруп, анан үйдө бир күн, 2 күн жасап койгон болбойт. Аны 1 айлап жасаш керек. 1 айлап жасасаңар, кайра өзүнүн калыбына келет. Ал туура эмес. Кээ биринде биз эрте диагностика жакшы деп айтабыз. 6 жумада баланын жүрөгүнүн согуусу уже көрүнөт. УЗИ текшерилден бул эрте диагностика. 6 жумадан кийин сөзсүз гинекологдун көзөмөлүнө туруш керек.
анан дарыланып көрүнүп башташ керек. УЗИден түшүп калганда эле көрүнгөндө эле түшүп калбайт. УЗИни биз ошол 12 жумага чейин көзөмөлгө алганга чейин бир жолу өткөрөбүз. Протокол боюнча потом 20 неделге чейин өткөрөбүз, 5 айга чейин. Андан кийин уже өзүнүн показаниясы менен өткөрөбүз да. Ошон үчүн УЗИге түшүп көрүнгөндө эле түшүп калды деген бул туура эмес түшүнүк. Себеби дегенде андан башка дагы толтура көйгөйлөрү болгон болуш керек. Көбүнчөктүү инфекция. Ал түшүнүк биздин жаштардын арасында абдан көбөйүп кетти акыркы күндөрдө. Себеби дегенде ошол дарылар аптека сеттеринде кене сатылып калган окшойт. Абдан жакшы суроо экен. Себеби дегенде вирустун абдан көп түрү бар. Арасында биздин Кыргызстанда текшериле турган вирустар ошо СМВ деген цитомегаловирус, бул клетканын ичинде жүрчү вирус. Баягы учук деп коет кыргыздарда. Герпетический вирус бар. Андан башка дагы вирус, папиллома вирус бар. Баягы сөлдөр чыгып кетет го денеге. Сөлдүн боор оорузада моюндарына чыгат, жыныс жактарга сөлдөр чыгат. Ошолордун бардыгы балага, ичтеги балага зыян келтирүүчү вирустар болуп эсептелет. Аларды бойго боло электе текшерип, бойго боло электе ошолорду жок кылып, баягы 100% жок кылганга эч кимдин күчү жетпейт. Себеби биздин денебиз миллиард клетка бар, миллион клетка. Анын ичинен где-то бир уютку калып калышы мүмкүн да. Бирок вируска эң негизги бул лечение, бул иммунитетти көтөрүш керек. Иммунитети бийик адамда ал вирустар тынч жатышат. А иммунитет түшүп кеткенде ал вирустар козголот дагы зыян келтире баштайт. Дагы кош бойлуу кезде ал вирустар балага абдан чоң зыянын келтирет. Биринчиден бойдон жакшы чоңойбой калат, замерший болот, түшүп калат. Эптеп-септеп чоңойсо анда тубаза кемчилик менен төрөлүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн сөзсүз текшерилип, көрүнүп, айыгып, анан кийин бойго болтуранга аракет кылгыла. Сомун айта албайм. Ал прейскурант сом менен кайсы жерге кайрылсаңар ошол жердин өзүнүн базы бар. Коммерческий баалары бар, частныйларда. Спираль салыш үчүн биринчи условия жыныс инфекциясы болбош керек. Жатын моюнчасы таза болуш керек. Эгер врач көрүп сенин ден соолугуң таза экен, спираль сала бер десе, анда өзү салып берет. Ошол жерден билесиздер. А эгерде постоянно выделение келип, инфекция болуп, сезгенип турса, анда спираль салганга болбойт. Себеби дегенде спираль бул жатындын ичине коюлуучу каражат, ал жатынга андан да көбүрөөк мындай инфекцияны оготур күчөтөт да. Себеби дегенде баягы усиги болот, эми чыгып турган ал аркылуу жатындын оозу кичине ачылып турат. Эгер кан аз болсо да салынбайт. Себеби дегенде кан кетүү этеккир убагында көбүрөөк болуп калат. Ошон үчүн мындай жага турган болсо салыш керек. Текшерүүдөн өтүп туруп, анан кийин эгер врач жарайт салыш керек десе, анда салыш керек. Абдан тоже жакшы интимный суроо экен. Себеби дегенде кош бойлуу кезде жыныстык катташуудун эч кандай зыяны жок. Зыян болот эгерде сенин ичиңдеги бала козголуп калса, кандайдыр бир инфекция болсо дагы деле ошол маалда кошулганга болбойт. А так кошуло берсе болот. Кошулуп жатканда дагы эркек ар бир минутада унутпаш керек, что аялы кош бойлуу экенин. Буну көрүнүш керек. Бул жатындын ылдыйлап кетүүсү деген диагноз, опушение стенки влагалища, кындыкы же жатындыкы деп айтат. Канчалык степенде, канчалык ылдыйлап кеткенин доктур диагноз коюп туруп, анан сиздерге гимнастика же болбосо кайра өзүнө калыбына келтирүүчү пластикалык операцияларды предлагать этет. Оор нерсе көтөрбөгүлө. Себеби дегенде оор нерсе көтөргөндө бүт нерсе ылдый тартат. Сескенбегиле. Эгер воспаление болсо, ал дагы жанагы жыныстык булчуңдардын бекемдигин бошотуп салат.
ошон үчүн көрүнүп такташыңар керек. Гентферон свечаны биз вирустар болсо жазабыз. Иммунитетти, местный иммунитетти көтөрүш керек да, кындагы иммунитетти. Деги эле общий иммунитетти көтөрүш үчүн жакшы тамактаныш керек, жакшы эс алыш керек, күлүп жайнап жүрүш керек, жакшынакай болуп. Врач валерьянка иштесе, значит, үйүңүздө кандайдыр бир көйгөй бар, капачылык болуу бар, стресстер болуп атса керек. Ошон үчүн биринчиден көп нерсеге капаланбагыла. Эң негизгиси азыр кош бойлуусуз. Кош бойлуу болгондон бул эң бакыт. Анча мынчага көңүл бурбаш керек. Баягы иштен түйүлүп ооруп атканы, ал бойдо болгондун козголуп атканы, козголуудун пайда болгону. Жатыш керек. Жатып, өзүңөрдү өзүңөр бошотуп, эс алып, жаман ойдун баарын ыргытып жибериш керек. Ошондо гана анан иштин ооруганы базылат. Сенин ичиңдеги бала өзү сенин негизги валерьянкаң да. Ошо бала менен сүйлөшүп, ошо баланы көтөрүп жүргөнүңө 1000 эсе ыраазы болуп, сенин боюңда бар, мына канча аялдын боюнда болгузу келет. Бирок алар сендей эмес. Ошон үчүн ошо баланы колуң менен кармап, жүрөгүң менен сезип, денеңди бошотуп, күндү карап күлүп, гүлдү карап күлүп жүрүү этөө өзүнчө эле бир чоң тонна валерьянка менен барабар да. А бизде сөзсүз таблетка ичиш керек. И таблетка ичсем эле өзүмө келдим деп баягы адам өзүн өзү внушать этет да. Антпестен эле да, успокаивающийсе болот. Ошону билип, биздин фармакологиядагы фарм компанияларыбыз 100дөн ашык түр успокаивающийлер бар, акчаңа жараша. Валерьянкадан баштап тыйын турат, копейкадан баштап там вамилан, там толуп тура дарылар бар. Алардын көбүнчөктү чөптөн жасалган болот. Ошон үчүн эгерде өзүңдүн эркиң жетишпесе, өзүңдү өзүң успокоить эткен анда дары түрүндө успокоить этип ичиш керек. Ал абдан керектүү нерсе. Кесарево жол менен төрөзөң ошондой эле баягы кош бойлууларда эле 40 күндүн ичинде, 2 айдын ичинде бүт денең өзүнө эле калыбына келет. Кош бойлуу төрөгөн аялдарды кесарево жол менен төрөзө. Мен көп байкайм да, баягы врачтан толук кеңеш албай калса, барсам эле буга эмне тамак берейин, суюк тамак ичсин, же диетада болсун дейт. Мен айтам, кош кесарево болгондо ичеги чабагына операция кылган жок дейм. Анын жатынын эле кылды операция. Ошон үчүн аз-аздан бүт нерсени жей берсин. Ошон үчүн оор көтөрбөй, өзүңөрдү аяп, баягы кыймыл болуш керек. Баягы бизде кыймыл кыл десе, такыр эле оор көтөрүп, баягы дүңкүлдөй иш кылып баштайт, же кыймылды азыраак кыл десең жатып калышат да. Мурункудай эле, мурунку калыпта эле кыймылдап, балаңды карап, жумшак ишиңди кылып, акырын оокатыңды кыла беришиң керек. Анын кам көргөнүң ошол кезилген жатындагы кезилген жерге микроб кирбесин. Ошол жериң сескенбесин, кызарбасын, оорубасын. Аны сен баягы жиптерин алып, баары айыкканга чейин врачтын көзөмөлүндө болосуң да, анан 40 күндөн сөзсүз барып дагы көрсөтүп коюш керек. Эгер ошол жерде бир кызаруу, температура чыгып, ооруп баштаса, анда сөзсүз көрүнүш керек. Анан кийин өзүңдө жанагы выделение барбы жокпу? Если де кесарево болгондон кийин дагы роддомдон жаңы эле чыгып келгенде баягы жыты жаман болуп, выделение келип баштаса, ал уже жатындын ичинен болуп аткан болот. Аны да көрүнүш керек. Деги эле врачка бат-бат барып көрүнүп туруш керек да. Көр армандарды мен абдан жакшы көрөмүн. Силердин ачык-ачык суроолоруңар мени абдан кубандырат. Себеби дегенде биздин жаштар ден соолугу жөнүндө кичине ойлонуп калды го деп мен абдан сүйүнөмүн. Ошон үчүн заманбапка жараша ден соолугуңарды сактагыла. Ден соолугуңардын жок болсо, жашоодун кызыкчылыгы деле жок. Биринчи байлык ден соолук, экинчиси акчолук деген кыргыздын макалын бекем көтөрүш керек. Себеби ден соолугу жок адамга алтын табакка жаткызып алып тамак берсең да татыбайт. Ошон үчүн
ден соолукту жашыңдан, келинди башынан дегендей, ден соолукту жашынан карап, ден соолукта болгула. Себеби дегенде мына мунун баардыгын менин жаштарым айтып атат, жаштар суроо берип атат. Жаштар, силер аман болгула, ден соолукта болгула. Себеби дегенде силер эртеңки күндө менин пенсиямсыңар. Силер эртеңки күндө биздин генофондсыңар. Эртеңки күндө кыргыз кылып сактап кала турган силерсиңер. Кыргыздын тукумун, таза тукумун сактап кала турган инсандар ошо биздин жаштар. Ошон үчүн силер ден соолукта болушуңарды каалаймын. Мына 35 жылдан бери тынбай эмгектенип атам силердин ден соолуктарыңар үчүн. Кайсы жака чакырса чыгам, барам, сүйлөйм, айтам, аракет кылып, журналисттер менен дос болуп жүрүп, мен уже жалпак тил менен сүйлөгөндү да үйрөнүп алдым. Жакында эле журналисттер кап болуп атат. Сиздин менен передачада биздин медицинский темабыз кыргызча передачага өтүп кетет деп. Мен түшүнгөн жокмун. Бул абдан жакшы. Мен жеткире түшүндүргөнгө аракет кылам да. Ошон үчүн мен силерди абдан жакшы көрөм. Ден соолукта болгула, дайыма бактылуу болгонго аракет кылам. Бардыгы өзүңөрдүн колуңарда.